Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек Метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir. Президент Садыр Жапаровдун апрель элдик революциясы күнүнө карата кайрылуусу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7 апрелде апрель элдик революциясынын кезектеги жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Мамлекет башчысынын кайрылуусу. Урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандыктар. Бүгүн апрель элдик революциясына туура 13 жылдын жүзү болду. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы аксы окуясы, март, апрель элдик революциялары жана акыркы октябрь окуялары өлкө тарыхындагы саясий орчундуу окуялардан болуп калды. Азаттыкты туудутуп, ар дайым калыстыкка умтулган, өзгөчө касиетти көкүрөгүндө аздектеп алып жүргөн кыргыз эли. Аталган бул окуяларда адилетсиз башкарууга караманча каршы болуп, чырмалышкан акыйкатсыз системаны алмаштырууга текесинен тик турган. Тилекке каршы, апрель элдик революциясынын баасы өтө кымбатка турду. 90-дой эр азаматтыбыздын каны менен келди. Карапайым элдин, жумурай журттун азаттыгы үчүн күрөшкөн уулдарыбыздын жаркын элестери жүрөгүбүздө түбөлүк жашай берет. Урматтуу агайын туугандар, соңку тарыхыбыздагы бул окуялардан алынуучу эң башкы сабак адилет башкаруу менен элдин бакуат турмушун камсыз кылуу. Биз ата мекени менен жамы журтунун камын жеп, карабаштарын канжыгага байлап, өмүрлөрүн арнаган атуулдарыбыздын ой максат тилектерин Кудай буйруса орундатабыз. Эгемен Кыргызстанда ар дайым акыйкаттык өкүм сүрүп, өлкөбүз өнүгүп өсө берсин. Булак президент кежи. Эскертүү: ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдары министрлиги күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Маалымдалгандай, 7 апрелден 10 апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана Бишкек-Ош-Уна жолунун 121-138 чакырымдардагы Төө ашуусунда, 198-250 чакырымдарындагы Алабел ашуусунда, Чычкан капчыгайында, Каракол Эңилчек-Уна жолунун 45-50, 74-86 чакырымдарындагы Чоң ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күркүсү күтүлүп, жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Урматтуу айдоочулар, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Ал эми кырсык катталган учурда 112 кызматына чалууну унутпаңыз. Чалуу акысыз жана күнү-түнү иштейт деп айтылат маалыматта. Булак суперкежи. Мейманканадагы 3 адамдын өлүмү боюнча жаңы жагдайлар. Буга чейин Бишкекте 3 адамдын жансыз денеси табылганы маалым болгон. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы окуя тууралуу маалымат берди. Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына Фрунзе көчөсүндө жайгашкан мейманканада 3 кишинин жансыз денеси жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Тергөө ыкчам тобу дароо окуя болгон жерге жөнөгөн. Текшерүү учурунда денесинде жаракаттары жок, эркек жана 2 аялдын жансыз денеси табылган. Ошондой эле милиция кызматкерлери каза болгон адамдын өздүгүн тактап, эркек кишинин 1984-жылы туулганы такталган. 2 аялдын өздүгү такталып жатат. Бул факты Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына катталган. Учурда тергөөгө чейинки текшерүүнүн бул материалы боюнча бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бардык керектүү экспертизалар дайындалган деп айтылат маалыматта. Булак Назар Ньюс кежи. Коррупцияга каршы элдик кызматтын төрагасы пара менен кырмалды.
Бишкекте коррупцияга каршы элдик кызмат коомдук бирикмесинин төрагасы акча алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Кабарлангандай, Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы менен биргеликте Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын өндүрүшүндө турган кылмыш иши боюнча ар кандай маселелерди чечип берем деген шылтоо менен өзүн мамлекеттик органдардын биринин кызматкери катары көрсөтүп, өзүнө ишенген жарандарды адаштырып, өзүнө пайда көрүү максатында Бишкек шаарынын бир жаранынан обузалап 100 000 сом алып жаткан жеринен коррупцияга каршы элдик кызмат коомдук бирикмесинин төрагасы кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө жаран буга чейин 200 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алгандыгы жана кылмыш ишин козгоону токтотуу боюнча көмөк көрсөткөндүгү үчүн кошумча $4000 талап кылгандыгы аныкталган. Учурда тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Супер Кежи. Айкөл Аликжанованын жолдошу Диги Армандын камактагы мөөнөтү узартылды. Алматынын адистештирилген райондук тергөө соту Диги Арман кайманаты менен таанымал Кремтөбөл Арман Жумагелдиевди камакта кармоо мөөнөтүн 2 айга узартты. Бул тууралуу Казак маалымат каражаттары жазып чыгышты. Соттун чечими менен сотко чейинки тергөө органынын өтүнүчү канааттандырылып, Жумагелдиевге карата козголгон кылмыш иштин материалдары менен таанышуу мезгилинде камакта кармоо мөөнөтүн 2 айга тактап айтканда 2023 жылдын 7 июнуна чейин узартылды делет соттун билдирүүсүндө. Эске салсак, Арман Жумагелдиев кыргызстандык белгилүү модель, актриса Айкөл Аликжанованын жолдошу. Ал 2022 жылы 2 январдагы Алматыдагы башаламандыктарга шектелип кармалган. Ага мыйзамсыз курал-жарак сактоо, массалык башаламандык уюштуруу жана кылмыштуу топ түзүп, аны жетектөө беренелери боюнча айып тагылган. Булак Супер Кежи.